Ош шаары бүгүн эртең менен майрам шамга бөлөнүп, улуттук музыкалык аспаптардын коштоосунда жагымдуу кайрыктар жаңырап, ыры бийлер орун алып, той сыяктуу жагымдуу мүнөттөр менен коштолду. Мында чогулган инсандардын баары Ош Фест 2017 иш-чарасына катышуу үчүн топтолуп, коноктордун көңүлүн алып, өз ара алар үчүн позитив тартуулоодо. Чогулган маданият адамдары фестивалда Улуу Жибек жолундагы көрүнүштү сүрөттөп, кербендер образында. Урматтуу кербен башы, ушул сиз баштаган улуу кербен аман эсен, ийгиликте, тынчылыкта, аманчылыкта Ош шаарына жетип баралы. Амин. Ийгилик менен Аллаху акбар. Ошентип фестиваль Курманжандатка аймактык кеңешиндеги Карл Маркс мектебинин Улуу Жибек жолундагы көчмөн жашоосун чагылдырган көрүнүштү камтып, катышуучулар жөө борбордук көчө аркылуу төө ат топоздорго жүк жүктөгөн кербендер Кытайдан Ош шаарына бара жатышты. Ага таң калган жашоочулар жол катар тизилип телефондоруна тартып алды. Улуу Жибек жолу биздин заманга чейин экинчи кылымдын ортосунда, орто кылымдын ортосуна чейин өкүм сүргөн эл аралык соода жана маданий карым-катнаш жолунун атталышы. Бул жол чыгышта Кытай, батышта Рим жана түштүктөн чыгыш Европаны, түндүктө Түндүк Индия аймагын баш коштурган. Кыргызстан аймагында Улуу Жибек жолунда жайланышып, өздөрүндө Кыргызстан аркылуу ар улуттун кербендери жүрүп турган. Баса белгилей кетсек, соода кербендери Кыргызстандагы Ош, Өзгөн, Барскон, Кочкор башы, Ат башы, Тоң сыяктуу орто кылымдагы шаарлар аркылуу өткөн. Ош шаарында Ош Фест 2017 фестивали башталды. Иш-чаранын алгачкы бөлүгүндө Кытайдын Кашкар жергесинен келген кербендер Ош шаарына жетип келишти. Төөлөр, тайлактар, топоздору менен келген кербендер күнүмдүк тиричиликке керектелүүчү буюмдары менен кошо зер буюмдарын ала келишти. Бул көрүнүш 12-чи кылымдагы Жибек жолунун көрүнүшү. Өзүңүздөр байкагандай, ошол доордогу улуттук баалуулуктар кошо сакталган. Ошто жашап жаткан ар улуттун өкүлдөрү улуттук кийимдери менен кербендин артынан коштоп жүрдү. Айрым катышуучулар Кыргызстандын алыскы аймактарынан иш-чарага катышуу үчүн гана келишти. Биз Алай районунун Сармал айыл округунан келдик. Алай айымдарыбыз 12 жылдан бери Кыргыздын улуттук баш кийими калак элечек налгаш формасын демонстрациялап келе жатабыз. Биз жалпы эле ушул фестивалга Кыргыздын илгертеден берки кийип келген элечек налгашкы формасы калак аялдардын баш кийимин жана жоолгон, дүрия жоолгон демонстрациялап келдик. Көчмөндөр кербени шаар аралап келген соң, конокторду Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев аксакалдар менен биргеликте Кербен сарайдын кире беришинде кербен башчысын тосуп алды. Ал жерде расмий коноктор иш-чара уюштуруучулары Кыргыз Республикасындагы USAID коомунан жана туризм департаментинин өкүлчүлүгү дагы бар. Dünyada belgili Uşul Süleyman Tav'a ziyaret kılgana geldik. Gözümüzden ak buranın su sötüp Oştun gülün atları tulparları bizdi suktandırdı. Иш-чаранын жүрүшүндө конокторду коштоп, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен тааныштырып жатты. Ал эми фестиваль алкагында шаардык парктын башкы бөлүгүндө коноктор үчүн тамак аштар даярдалып жатты. Биз Өзгөн шаарынан келдик. Өзгөн шаарында фестивалга şu salonumuzu koşkonu geldik. Özgün görüşünden görüp turistler master class görsötüp turistlerge.
кошо бир жасай турган бир мезгил жүрүп жатат. Ошо өзгөнүн атынан бир неме кылып келдик да. Biz birinchi bunga 2,5 kilo qo'ydim, quyruq mayin saldik. Ondan keyin bu qo'ri bo'lgandan keyin bunga 8 kilogramm et salamiz, 1 kilogramm piyoz salamiz, 6 kilogramm saviz salamiz. Ondan keyin bular qo'rib bo'lgandan keyin bu yoqda o'zgan guruchimiz bor. Bu yoqda salib qo'yganmiz. Bular uygandan keyin bari bitgandan keyin bu guruchni salib, qaynatib, damlab ellarga taratamiz. Şu özümüzdün eldik Kırgız elinin tamağı en toylarda bazıkta birinci pişirganımız borsakta pişirip ko'rsatdim. Ana mına kattama. Bu kattamani kichik pişirip atamiz. Toylarda bizde bilesin cho'ng pişiramiz. Dagı o'shanday jeta aşpazdık, çak qildik. Şu özümüzdün Kırgız'ın ellerin tamaqlarini pişirdik biz. Festivalda Оштун бренди болгон тамак аштардын 80ден ашык түрү жайылды. Ага улай Кыргызстандын күн эстүү түштүк тарабында бышкан өмө жемиштер жана жер жемиштердин баары коноктор үчүн коюлду. Улуу Жөөк жолунун фестивали, Улуу Жөөк жолунун тематикасы бүгүнкү күндө Ош шаарына берилип атат. Бул жөн жерден чыккан жок. Ош шаары Улуу Жөөк жолунун байыркы шаарларынын бири. Цивилизациялар, маданияттар, соода жана башка тармактардын бириккен шаары. Ош шаарыны, Ош жергесине ушундай позицияда дүйнөлүк туристтерге берели деп атабыз. Ошон үчүн бүгүнкү фестиваль уюштурулуп атат. Бул башаты гана жылдан жылга чоңойот, деңгээли көтөрүлөт. Ош шаарынын мэриясы, маданият министрлиги жана башка ишкерлер буга жардам беребиз. Фестивалдар туризм чөйрөсүндө өтө чоң мааниге ээ, анткени фестивалдарды көрүшүп, ошол жерге келишип, анан ошол жерде тарыхый объектлерди, табигый объектлерди, маданият объектлерин көрүшөт. Ошонун багытында мен ойлойм ушул фестивалдын дагы келечекте потенциалы абдан жогору деп. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча Ошфест 2017 иш-чарасынын башкы максаты туризмди өнүктүрүү. Ага улай жаштарды тарыхый мурастарга кызыгуусун арттырып, сыймыктануу сезимин ойготууга багытталган. Туризм бир эле бизде ушул Ошто эмес, дүйнөнүн эң мындай бир чоң шаарларындагы мындай бир доход алып келчү тармактын бири болуп эсептелет. Мына ушул Улуу Жөөк жолунда болгон көрүнүштөрдү кайрадан калыбына келтирели, ошол Ош шаарынын туризм потенциалын жогорулатуу максатында бүгүн мына биринчилерден болуп Ош шаарында Ош 2017 фестивали өтүп атат. Бул фестивалды туризм жана маданият министринин колдоосу менен, ЮСАИДтин колдоосу менен, Ош дестинация ишканасынын колдоосу менен, Ош шаарынын мэриясынын колдоосу менен ушул туризмге арналган бүгүн мындай бир чоң иш-чара ушул Ош шаарыбызда өтүп атат. Бүгүнкү ушул иш-чарага мына Кыргызстандын тегерегинде булуң бурчунда жашаган бүт аймактардан келди, Тажикстандан келди, кошуна мамлекеттерден келип, мына бүгүн жакшы мындай бир маанайда өтүп жатат. Бетиңден өптүрүп аманат жанды не кайры, ошол аманат жанды не кайры. Бул күнү Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу жайынын бардык тарабы майрам шаңга толду. Өзгөчө конокторду кызыктырган кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү болду. Иш-чаранын меймандары Ош базарындагы кол өнөрчүлөрдүн кол өнөрчүлүк буюмдары менен таанышты. Тажикстандын Мургав районунан келдик. Бизди осы ушу выставкага чакыргандарына рахмат. Абдулкадыр Алиев ака тарабынан чакырылып келдик. Ошол кишиге рахмат айтабыз. Биз болсо бүт эле мына өзүбүз колдо жасаган буюмдарыбызды кошо ала келдик. Кыргыздын илгерки таарыдан, кийизден жасалган бүт буюмдар ошол. Менин кийим дагы бизде Мургав районунун улуттук апаларынын кийими. Кыз бергенде мына ушундай калекте ороп көчүрүшөт бизде. Ошо биздин улуттук кийимибиз ушул. Ушу кол өнөрчүлүк менен алектенем. Себеби ушул биздин энелерибиздин жасаган буюмдары унутулуп калган, 1 кылым, 1,5 кылым болгон энелерибиздин килемдерин кайра жаңылап жасап, ушуларга салып кошуп, азыркы жаштарга үйрөтүп келемин. Бизден жасалган шырдактарды, бут кийим, мындай тапчыкаларды, столчикке коюлган сидушкаларды алып келдик. Кол өнөрчүлөр ушу биз ала ишкер айымдарынын колунан чыккан буюмдар да бардыгы. Ошол колунда иштейбиз. Кол өнөрчүлөрдүн
балдарынын баардыгы ошол анау немедеги анан ачкандары бияка коюп отурабыз. Алгачкы жолу өтүп жаткан иш-чарага коноктор жана туристтер эс алуу бактын ичиндеги аллеяга чакырылды. Ал жерде улуттук тушоо кесүү салты көрсөтүлдү. Анда Марипжан Элдешевдин кызы Айелис 1 жашка чыгып, тушоо кесүү тою фестиваль жүрүшүндө өткөрүлдү. Geleceğe olup, bizi yarık olup, bezdin bilsin balası olsun, bezdin bilsin hizmetin namı olsun, bizim mevde tartışsız, bezdin hizmetin kılıp, yurt üstünde üretilen Атайым түшө тоюбузду бүгүнкүгө коюп, ушу эл журттун, аксакалдардын батасын алайын деп бүгүн келип отурабыз. Кыргыз элимдин дүйнөгө таанымда турган бүгүнкү бир чоң фестивалдын бүгүн мына бет ачары болуп өттү. Биринчиден уюштурган демөөрчүлөрдүн баарысына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ош шаарынын мэриясына жана уюштурган колундай апакай энелерибиздин келип атайын батасын берип, аксакалдардын батасын берип, кызыбыздын тушоо тоюна келип бергендерин биз аябай кубанычтабыз. Тойдон соң аркан тартышуу боюнча улуттук оюну уюштурулуп, жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланды. Ал эми бул арада сахнада күн бою концерттик программа тартууланып, ар улуттун өкүлдөрү өз баалуулуктарын көргөздү.